Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Хабарлайт. Түзгөн чакырымдарды бүгүн салгылашып Тынчтык учурундагы тынымсыз машыгуулар күтүүсүз согуштук кырдаалдарга карата күжүрмөн даярдыктын кепилдиги. Бул жолку машыгууда Кыргызстандын куралдуу күчтөрү мамлекетибиздин чек арасын бузуп кирген мыйзамсыз куралчан топтордун мизин кайтарат. Чек ара кызматы душман бастырып киргени боюнча кабарлап, кургактагы аскерлер жеңил сооттолгон техникалар менен жетип келип, душмандарга каршы иш аракеттерди көрүшөт. Душман саны көп болгондуктан ага жөө аскерлердин күчү жетпейт. Бул учурда Т-72 танкалары, М-стабы замберектери, Град БМ-21 моделиндеги реактивдик ракеталык комплекстери аралыктан туруп, душманга какшаткыч сокку урушту.
Машыгуунун жүрүшүндө душманга абадан көз салып, алардын жайгашуу ордун аныктоо үчүн Ми-8 тигучактары, оор техникаларын талкалоого аскер аба күчтөрүнүн Су-25 истребительдери чабуулга өттү. Натыйжада террордук топтун негизги күчтөрү жок кылынды. Кошумча ок-дарылар менен камсыздоо үчүн Ан 26 аскердик учагы абадан курал-жарак, снаряддарды таштады. Эми бул максатына токтолуп кетсек, максатына жетти, коюлган тапшырмаларды аткардык деп эсептесек болот. Себеби булардын максаты эң биринчи эле ар бир коркунучка жана чакырыкка биздин күчүрмөн даярдыкты текшерүү болду. Аскердик башкармалык өзүнүн ошол кырдаалда боло турган ишке даярдыктарын көргөзүп, өздүк курам ушул жерде мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошондой кырдаал жарала турган болсо, бардыгын мейизин кайтарып жок кылууга даяр. Машыгууга Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн артиллериялык бригадасы, кургактагы аскерлер, аскер аба күчтөрү, мамлекеттик чек ара кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлигинин өздүк курамдары катышты. Жалпы аскери практикалык машыгууга өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков көз салып турду. Биргелешкен тактикалык машыгуу Сары-Таш 2019 аскердик иш-чарасы жыйынтыкталып, анын ийгиликтүү аякташы менен өлкө башчысы жоокерлерди куттуктады. Коюлган тапшырмалар толук көлөмдө аткарылды деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жана башка аскердик түзүмдөрү күчүрмөн даярдык жана өз ара аракеттенүү боюнча биргелешкен ишти ийгиликтүү улантат деп ишенебиз. Машыгуунун бардык катышууларына ыраазычылык билдирем. Сиздердин күчүрмөн жана кызматтык ишиңерге жаңы ийгиликтерди каалайм. Биргелешкен тактикалык машыгууга конок катары жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун өкүлдөрү, Казакстандын жана Индиянын аскердик атташелери да чакырылган. Кыргызстанда мындай кең масштабтуу аскерий машыгуу алгачкы ирет өткөрүлдү. Бул өз кезегинде аскердик түзүмдөрдүн, жоокерлердин практикалык билимин жогорулатууга шарт түзүп, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун камсыздоонун кепилдиги десек болот. Машыгууну ийгиликтүү аякташ менен куттуктаймын. Кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн жогорку кесиптик себерчилиги Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн, коопсуздугун бекемдөө иштерине кошкон жеке салымы жана Сары-Таш 2019 атайын биргелешкен тактикалык машыгууга демилгели катышкандыгы үчүн сыйлансын. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө 25 жыл юбилейлик медали менен. Жолдош аскер кызматкерлери, бүгүн биз биргелешкен атайын тактикалык машыгууну өткөрдүк. 18-ден баштап 20-сына чейин атайын штабтык тренировка өткөрүп, бүгүн мына жыйынтыктап президентибиз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы өз баасын берди. Мен ар бириңиздерге ыраазычылык билдирем. Бул жерде катышкан офицерлер, прапорщиктер, сержанттар, солдаттар ар бириңер өзүңөрдүн алдыңарда коюлган тапшырманы так аткарып, ар бир аскер кызматкердин эмгеги, кызматы бааланат. Ден соолуктуңуздар, ийгиликтер болсун. Рахмат.